Шорбулактан өткөндө Шорбулакка жетелик десек жолду кыян алып кетти. Карагылачы болуп сууну ёлке. Страшно. Чоң Кудай сакта, бул эмне деген суу карагылачы. Жетпей калды. Ката калды. Жолго чыкпайлы кескен белден түшкөндөн кийин чоң суу агып атат. Жолду алып кетти уже. Жок уже. Мына мындай суу. Болгон техниканын баары тартылып атат. Жол чарба иштери менен кызматкерлери менен бирдикте жолдорду ачып атабыз. Балыкчы шаары 2-Кыргыз Тоң районунун жолун сел алып кеткендигине байланыштуу айдоочуларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Түк кийип суу кечип иштеген кызматкер. Кече 16 июлда Тоң районунда нөшөрлүү жаандан улам сел жүргөн. Анда айдоочуларды эhtiyat болууга чакырган жол милициясынын кызматкери көпчүлүктүн көңүлүн бурду. Ал аба ырайынын катаал шартына карабай кызматын өтөгөн. Биздин элибиздин кайрылгандыгы бизге пайда болуп атат да. Элдер кайрылып атат, журналисттер кайрылып атат. Журналисттердин элдин айткандары баардыгы бизге келип түшүп атат бул папкагачы. Биз кайрылганыңарды окуп, карап чыгып, анализдеп, анан кийин чынында эле ошо айтканыңар туура болуп чыгып аткан болсо, биз ага карата чара көрөбүз. Мамлекеттик органдар, мамлекеттик ишмерлер, баардык чиновниктер элдин талабын аткарууга милдеттүү. Бул президентибиздин биздин алдыбызга койгон тапшырмасы. Мен бул жерде жөн эле келип бирөөгө көрүнөйүн деп жүргөн жерим жок. Ошо президентибиздин тапшырмасын аткарайын деп жүрөм. Мына бул жерлерде ушундай болуп акыбалын жатканын бизге ушу жергиликтүү элдер өзү тартып жүрөткөн. Жергиликтүү элдер, журналисттер жүрөткөн. Журналисттерге рахмат. Ошо жергиликтүү элге рахмат ушу. Ушунун баарын айтып деп көрсөтүп аткан. Ошону мен көрүп келейинчи өзүм көзүм менен деп келдим. Көрүп алып, муну көрүп алып ушунчалык ачуум келип атат. Бирликти деге алып кет. Камагыла. Тез апарып кама. Балыкчы шаарынын мурдагы мэри Соң көлдө автоунаасы менен дрифт ыкмасын жасап жүргөн учуру интернетке тарады. Видеодон Султан Гермалиев Султан деген номерлүү унаасы менен жашыл майсаңды тебелетип ары бери айдаганын көрүүгө болот. Буга байланыштуу социалдык тармактарда Гермалиевке карата ар кандай сындар айтылып жатат.